Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Тазабек мырза, айрым кесиптештериңиз депутаттарга кеңешчиден сырткары жардамчы да берүү керек экенин айтышып, сунуш киргизишүүдө. Сиз бул сунушка кандай карайсыз? Бул жерде ЖМКлар маселеси бир аз так эмес чечмелеп жатышат. Кеп жардамчылар жөнүндө эмес, жерлердеги өкүлдөр тууралуу болуп жатат. Мисалы, көйгөйүн айтып, ар түрдүү маселелерди чечиш керек болсо, шайлоочулар алыс жол жүрүп, райондордон борборуга келиши кыйын. Ошондуктан жерлерде отуруп, шайлоочулар менен түздөн-түз иштей турган, элдин кайрылуусун депутатка жеткирүүчү өкүлчүлүктөрдү ачуунун зарылдыгы туулуп жатат. Мурда коомдун башталышындагы жардамчылар болчу эмес беле? Бул милдетти ошолор аткарса болбойбу? Акча төлөбөгөндөн кийин алар отуруп иштечү эмес. Бул суроону берген себебим азыр коомчулукта жаңы шайланган депутаттар өткөн чакырылыштагылар баш тарткан привилегиялардан кайра талап кылышууда деген пикир пайда болуп калды. Мурдагы чакырылыш партиялык тизме боюнча шайланган эле да. Ал эми азыркы чакырылышта болсо депутаттардын бир бөлүгү бир мандаттуу округтардан шайланып келишти. Аларга жерлерден эл менен байланыштырып турчу өкүлчүлүктөр керек. Системанын өзү ошону талап кылууда. Жок дегенде депутат айымдарга кызматтык машинасын кайра берүү керек дегенге кошуласызбы? Бул туура эле сунуш. Себеби буга чейин мугалим, врач болуп иштеген, өзү машина айдай албаган айым депутаттар бар. Аларга деле кыйын да, кеңешмеден, комитеттен, жыйындарынан сырткары жолугушуулар болот. Элдин талабын аткарыш үчүн баарына үлгүрүш керек. Ачыгын эле айталы, 6-чакырылыштагылар популисттик кадамдарды жасап, элге кызмат кылабыз деген депутаттардын көп мүмкүнчүлүктөрүн чектеп коюшат. Маалымат булагы, аргумент KG.